Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина кейч каналы Ош шаарында Ошуна базарынан видео тартууну улантууда. Кезек ушул Матиз унааларына келди. Бүгүн 10 август 2025 жыл. Ушул Матизден баштай берели. Б комплектация Өзбекстан, кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб, 4 цилиндрлүү, туманниктери бар, рейлинг спойлери бар. Баасы канча деп атасыңар? 280 миң? 280 миң? Кондиционер жок экен, Калган жагынан да айта кетейин, мына электро күзгү оң капталуу, 4 айнектен электро көтөрүштө. Бул баскыч болсо айнектерин блокировкалары баскычы. Ушундай көрүнүштө гидравлика болот. Матиз 3 канча деп атасыңар? 430 миң. 430 миң. Монитору бар. Так, салон эко кожа, көк жана кара комбинацияланган. Айдоочунун отурушунда жылуутуу бар, персоналдуу чыканак тирегичи жана коопсуздук жаздыгы бар. Рейлинг спойлер бар. Машина кежи. Туманниктер оригинал өзүнүн куюлган дистеринде. 2008 коробка автомат ушу. Машина көрүнүштө. Матиз 2 Өзбекстан. Баасы канча болду? 200 миң сом. 2007. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштө экен. Кондиционер жок, Центр замок иштейби? Центр замок иштейт пульту менен. Гидравлика бар, Бар. Кондиционер жок экен да. Ушундай көрүнүштө. Ушунун жанында да баасы жазылып турган Матиз 2 2002 220 миң сом. Бул Корея. Планшет монитору коюлган экен. Чоң жүйүндагы. Ушундай көрүнүштө. Матиз канча болуп атат таксыр? Ба болуп атабы? Канча ба? Силер көрсөтпөй мынандай уу эле коелу. Акам 155 деп атат, мен 100 атам. 155 сатарман, 150 немеби? Аларман. Аз эле калыптыр, Аз эле калыптыр, жакшы. 2004. Ушул азыр бааланышып атат экен. Ушунун жанында Матиз 2 Өзбекстан 2013 электропакет гидравлика деп жазылып турат. Баасы канча болду? 280 миң. Кондиционер барбы? Жок экен, 280 миң сом. 2013 бирок. Канча деп атасыңар? 280 миң. 2007. Турабы 280 миңби? 310. Не анан 280 дейт? 310 миң экен. Без комплектация. Так, кондиционер жок экен, Жок экен кондиционер. Не, ана мына жагында баскыч жок, АЭС деген баскыч болот да өзү. Так, азыр көрөлү, анда ачыңыз, көрсөтүп коеюн анда. Жок да, ошон үчүн биз билебиз да экен. Канча жылдан бери сатып жүрүп уже, тартып жүрүп билебиз дегендей. Бул батамыз адашып калды, жок экен. Так, анан ушунун жанында дагы бир абалы жакшы көрүнгөн Матиз 2 Өзбекстан 2010 бул. Рейлинг спойлери бар. Баасы канча болду? 280 кем. 280 миң кеми бар. Гидравлика барбы? Бар, полный. Бар. Кондиционер жок экен, Рестайлинг стоптор, аркасында музыкалардын динамикалары дагы бар. Кондиционер дагы оңой эле билсек болот. Мына жагында ошол патрубкалар бар болсо өзүнүн атайын чыккан. Ошондон эле билип аласыз капотто. Мында жок ооба. Баасын канча деп атат экен? 270 миң кеми бар. 2007. Гидравлика бар. Жакшы. Дагы бир Матиз 2. Корея бул. 2003 коробка автомат.
280 миң сом. Так. Matiz 2 daha bir Koreya 2001 коробка механика. Басы қанша болды? 230 миң сом. Кореяда кондиционер, гидравлика, электропакет болот. Так, бұл спрайт түсті, көрініші жақшы. Matiz 2 есі жанында жоқ, басы да жазылған емес, бірақ көрсетіп қойар елі. 2004 552 60 11 31 коробка механика. Daha bir Matiz 3. Şunu da görsетіп koyarayın. Коробка автомат 2009. Бұл Корея. Жауық тұрады. Бұл жағынан көрелші. Кореяда комплектация жақшы. Шолды. Қауіпсіздік жазығы айдоочуда, кондиционер, гидравлика, ABS система бар. Шубаларын жазып қойса жақсы болады. Так, Matiz 2, Өзбекстан, 2006. 150 мыңға 1 сом кем бағасы. Шындай. Так, bir жақта daha bir басы жазылып тұрған Matiz 2, Өзбекстан. Şu басын жазып қойған сатушыларға лайк басып қойғыла. 2007 210 миң сом. 990 89 70 70 номерінде. Комплектациясын айта кетелі отыр. Şu жерде көрсетіп қойған. Кондиционер бар екен жақсы. Гидравлика да бар да. Ева поликтерде. Şunday görünüşte. Matizler көп. Өткен аптада да Matizlerді жақсы көрдіңіздер. Ең көп просмотрлар дейіледі. 2006 бұл Matiz 2 Өзбекстан. Туманниктері бар. Алдыңғы дөңгелектері жайқы, арқаңқылары қышқы. Кондиционер жоқ, алдыңғы қайнектері электро көтерішті. Гидравлика бар, Рейлинге Matiz 3'тік екен. Так, бұл жақ спойлері бар. Шын арқасында Matiz 2 Өзбекстан 2005. 180 миң сом бұл. Комплектация. Алдыңғы қайнектері электро көтерішті, кондиционер жоқ. Matiz 3 бұл жерде. Европа 2006 қимылдатқыш көлемі 1 куб. Коробка механика, кондиционер бар. Так, 4 айнектен электро көтерішті. Комплектация жақсы екен. Мониторы бар. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Анан кийин Европада кээде комплектациясы жакшы да, но капталкы отургучунда да коопсуздук жаздыгы болуп калат. Жакшы. Matiz 2 Өзбекстан 2012 270 миң сом, 999 999 668 линза туманниктер. Бұл Matiz 2 Корея 210 миң деп жазылып тұрады. 2004 спрайт түсті. 552 55 94 94. Сілерден бі? 210 миң сом. Эко кожа салон. Коробка механика. Шында электро күзгі оңғатталы. В принципе, жақшылы жазылып тұрауы деймін да бағасы. Аз бір қардар келіп күтіп атат екен дейсін. Ішінде жаш бала отырады. Так, балалары жазып қойса
Азыр күн да ысык болуп атат, 35 градус. Ысык. Бул Матизди сурайлы, Өзбекстан гидравлика бар. Баасын канча деп атасыңар? 250 миң кеме бар дейт. 2011 556 23 73 03 номеринде ээси. Дөңгөлөктөрү кышкы. Мындай чыканак тирегичи бар. Центр замок иштейби? Центр замок иштейт пульту менен. Матиз 3 370 миң сом. Коробка автомат. Ушундай. Азыр бир навес жакадагы барып көрөйлү. Матиздер турган жак. Бул Матиз 2 145 миң сом. Навеске барганга чейин машина кейжи каналы аркылуу бир гана унаалар эмес, башка кыймылдуу кыймылсыз мүлктөрүңүздөрдү, мал жандыктарыңыздарды, кызмат тейлөөлөрүңүздөрдү жарыяласаңыздар болот. Биздин байланыш жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Ана эс астына жакка келип калдык. Бөлөкөдө тарткан жакшы, жүргөн да жакшы. Ушундай күн ысыкта, адамдар көп бул жакта. Адамдар көп. Так, могу спрайт түстөгү Матиз 2 Корея, коробка автомат 2005. Күзгүлөрүндө повторитель поворотасы бар. Баасын канча деп атасыңар? 300 миң сом. Салон эко кожа, рулу да ошондой эле. Рейлинг спойлери бар. Бул канча болуп атат экен? 280 миң. Ушундай эле Матиз 2. Бул коробка автомат, спрайт түстө, Корея. Салон эко кожа. Көйлө чыгып тур, катар менен турушат го. Дагы бир Матиз 2. Бул да 2004. Баасы канча деп атасың? 300 миң. 300 миң сом экен. 280 миңге бүтөт дейт. Ушундай көрүнүштө. Да, бир аз жүрсөк. Айтмакчы, бул жак бир кап бөлүгү навесин. Ошол отуруп, ушу бул жакта ачык ачманда тамак тансаңыздар болот экен. Матиз 2 Корея 2003. Рейлинг спойлери бар, салон эко кожа. Баасы канча болду? 280 миң сом. Коробка механика. Ушундай көрүнүштө. Анан бул жерде Матиз 3 2006 Корея. Болуш керек бул. Жо, Европа экен бул, Европа. Баасын канча деп атасыңар? 420 миң. Матиз 3 корейский койсуңар, отуруштарын. 420 миң сом. Персоналдуу чыканак тирегичи, кондиционер жок, 4 айнектен электро көтөргүчтүү. Ушундай, бул Матиз 3 Европа экен. Мында Корея менен аралаштырып жасаган үчүн бир аз айырмал болбой каласыздар. Аркасында партроник датчиктери бар. Так. Бул жак баа болуп атат экен. Баа болуп атат экен. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушуну менен Матиздерге болгон видеобузду жыйынтыктай беребиз. Лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Биз 600 миңге бир аз эле калды. Каналга жазыл электер жазылып коюңуздар. Ушул август ичи 600 миңге чыгып алсак аябай жакшы көрүнүш болот.